биринчиден дагы бир жолу ак күнүңүздөр кут болсун. Анан эми бизди көрүп аткан көпчүлүккө ушул мен эмес, сиздердин сөзүңүздөр көбүрөөк маанилүү, силердин сөзүңөр көбүрөөк кызыктуураак да. Бир алгач өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, өзүңүз жөнүндө маалымат. Мен Ш.Фурманова Акылбек, Кошкор районунун Чекилдек айылынан болом. Анан бул эмени келечек кооперативин YouTube'дан көрүп, негизи үй алалы деп жүргөнбүз. Кызыбыз 11-класс бүтүп атат да. Анан ошого келечекте студент болот, ошого үй өзүбүздүн үй болсо деп. Анан кийин акча жетпей ала албай жүргөнбүз да. Анан кооперативди угуп калып келечекте ошого барып келейин деп. Мен өзүм эле келгем. Көп деле акылдашпай эле, коркпой атпай эле. Өзүм келип билип алып кайра кетип калгам. Анан келип жанагы 4% 68 миң төлөп кеттим. Анан бир айга калган жанагы 25%-ин 425 миңди бир айдын ичинде толуктап берем депчи. Бир айга жетпей эле толуктап алып келип төгүп бердим. Очередке туруп кеттим, ошо менен тиги 5 айдан кичине өтүп очеред келди. Сүйүнчү очередиңиз келди, там издегиле деп. Анан кыйналыш ошондо башталды да. Там издегенде анткени аз жазып коюптурбуз, коркпой эле көп эле жазсак болмок экен. Анан аз акчага там издеп таба албай. Анан ушул үйдү буйруган экен. Буйрду, ошону $21 миң деп сүйлөштүк. Анан кооператив келечек өзү $1,7 миң, $20 миң. Мен үстүнө кошуп атам, ошо хозяин да жакшы адам экен, өзү акчасын ала элек, документин берип эле, үй ачкычын берип койду ушакта. Оформить этелик деп ушакта жашап атабыз. Буюрса бүгүн бүттүк оформлениясын. Азыр мына бүтүп, жаңы эле хозяинди күтүп атабыз, келип акчасын берет, кооператив төлөп берет, ошол эми буюрса ушул үйдү кызыбызга деп алып атабыз. Демек бул үйдү атайын ошол кызыңыздарга деп, кызыңыздар окушат, ошол үйдө 11-класста бүтүп атат кызым. Анан ошого кийинки жылы студент болот, анан ошого өзүнүн үй болсо деген ниет менен алдык да ошол. Ушул үйдү чакандап алып атабыз келечек кооперативдин атынан. Ошонун жардамы менен анан ушул кухняда ошо кызым курсаа ток болуп, көгүнү жайдары болуп, окуусун жакшы бүтүп, жакшы кесипке ээ болуп, ушул жерде келечектин ээси болуп, дагы бир кесипке ээ болсун деп биздин кам көргөнүбүз ушул тамыбыз ак жолтой болуп, балдарыма буйрусун, көп жакшылыктар болсун ушул тамда. Ак жолтой, ак жүз там болсун деп атабыз оюбузда. Үй алыңыздар, жакшы ишенип үй ала бериңиздер. Рахмат, сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Адилет да көп жардам берди. Адилет менен көп байланыштуу болдук. Ушундай аракетибиз менен ушундай ийгиликке жетишип атабыз. Чоң рахмат сиздерге да. Рахмат. Мындайда адамдар үйлө алыш үчүн аябай көп убакыт коротот, мынакей айрымдар ошол чет жерде биздин мигрант мекендештерибиздер дагы бар. Ушул Бишкекте канча жылдан бери квартирада жашап, бирок өз үйүнө жетпегендер көп да. Эгерде сыр болбосо, сиздер эмне кызмат аткарасыздар, же кандай бизнесиңиздер бар, канча сом пенсия аласыздар дегендей. Эми бизнесибиз деле жок, айылда бизде Кочкордо мал менен эле, ошо мал чарбасы менен анча-мынча малыбыз бар. Анан балдарыбыз иштейт Москвада. Анан ошолор жардам берип атат. Мал сатып эле ошо менен буюрса ушул үйдү алып атабыз. Анан жеңилдик болот атпайбы? Келечек кооператив жеңилдетип берип атат. 10 жылга бөлүп төлөгүлө деп атат. Проценти жок төлөгүлө деп атат. Рахмат, ошонун баарын эле мына азыр эми уксак 15 миңден квартирага төлөп жашап аткандар көп эле да. Ага караганда биз мына 13 миңден 13.194 сом чыкты го ошондо айына. Жана 22 миң кошкондон кийин. Ошол айына канча сом бересиз ошондо? 13.194 ошондой берем. Ошондой чыгат да. Эми бул квартирада төлөп жашагандан да аз болот атпайбы? Зато ошончо мен 9 жылга оформить эттим, ошондо өзүң эле үй менчигиң болот атпайбы? Өзүң үйүңө төлөп атасың да. Муну
квартирага төлөбөй. Ошол эми жакшы буюрса. Не десем, чоң рахмат. Сиздер атайын ушундай ак өргүңүздөрдү ачып берип, бизди ушундай үйүңүздөргө чакырып койгонуңуздарга терең ыраазыбыз. Ушул биз турган үйдө жалаң жакшылыктар болсун, балдарыңыздардын жакшы күндөрүн ушул үйдө тосуңуздар. Дайыма биз сиздер үчүн эшигибизди ачык деп дайыма айтабыз. Сиздер дагы бизди ушундай эшигиңиздерди ачып киргизгениңиздерге чоң рахмат. Жана ошондой эле биздин кезекте тургандар болсо эч камсанабаңыздар. Сиздин дагы менин жаныма туруп ушундай өз үйүңүздөргө алып күн өтө алыс эмес, ошондуктан баардыгыңыздарга мен ийгилик каалап атайын.